Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы кайрадан ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы? Ардактуу телекөрүүчүлөр, буга чейин биз башка чыгарылыштарыбызда COVID-19 илдетин алдын алуу, андан сактануу жолдору жөнүндө айтып келсек, бүгүн болсо ооруп сакайгандан кийин ден соолукту кантип калыбына келтирүү керек деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Элнура Маматова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Нурасан Бакиров, тайзусюан өнөрү боюнча машыктыруучу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо, Элнура айым, сизден баштасак. Республикалык ден соолук чыңдоо борбору буга чейин, пандемияга чейин дагы ушул оорунун алдын алуу боюнча ар кандай иш аракеттер жүргүзүп келесиздер. Ошол эле учурда карантин башталгандан баштап пандемия учурунда дагы бүгүнкү күндө дагы ушул маалыматтарды берип, элдин маалыматтуулугун өстүрүп келесиздер да. Бүгүнкү күндө жасап жаткан иштериңиздер жөнүндө баштасак. Биз карантин башталгандан бери эле ушул кантип оорунун алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Азыркы күндө бул карантинден кийин бүт тармактар açıldı. Ошолорго маалымат, оорунун алдын алуу боюнча маалыматтуулукту жогорулатуу боюнча баракчалар, материалдар даярдалып, бул твердый түрүндө деп коебуз, анан кийин онлайн түрүндө элге таратып атабыз. Анан ушундай сиздер аркылуу, телевидение аркылуу, радиолор аркылуу дагы маалымат таратуулар болуп атат, жүрүп атат. Анан бул көчөлөрдөгү бүт рекламный щиттер, бул остановкалардагы лайтбокстарга ушул кантип алдын алуу чаралары жөнүндө маалыматтар илинди. Жакшы, бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине кабылгандардын саны азайып, ооругандар болсо сакайып чыгып атат. Бул албетте жакшы көрүнүш деңизчи. Бирок ошол эле учурда мисалы ооруп сакайгандан кийин ден соолугум кантип калыбына келтирем, эми толук мурдагыдай күчтүү болуп, ушул жакшы болуп кетемби деген суроо менен жашап аткандар бар. Ошол эле учурда мисалы ооруга чалдыкпагандар мен чалдыгып калбаймынбы деп ушундай кооптонуп жүргөндөр да бар да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Ооба, бүгүнкү күндө айыккандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Бул албетте жакшы нерсе. Бүгүнкү акыркы маалыматтарга таянсак, бул 34 миңден ашты айыккандардын, бейтаптардын саны. Эми ооруп айыккандардын баары, жеңил ооругандар дагы, оор формасы менен ооругандар дагы сөзсүз реабилитация же болбосо организмди калыбына келтирүүдөн өтүш керек. Бунун убактысы канча болот, буну оорунун формасынан көз каранды болот. Жана өпкөнүн канча көлөмү, канча жери жаракатта жабыркады, ошондон да көз каранды болот. Анан общий жалпы организм кандай жабыркады. Андан кийин бул дагы көз карандысы, бул ооруп калгандан кийин, ооруп айыгып чыккандан кийин, бул дарыланып чыккандан кийин ошол адам кандай жасайт, ушул реабилитацияны кандай жүргүзөт. Ошодон болот. Бул индивидуалдуу да реабилитация жүргүзүү. Анан бул пневмониядан кийин көпчүлүк эмес, эми айрыкча орто жана оор формасы менен ооругандарда ковидтик фиброз деп коебуз, ковидтик фиброз пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошонун алдын алыш үчүн дагы ушул реабилитация жүргүзүш керек, өтүш керек реабилитациядан. Нурасан мырза, социалдык тармактардан көрүп жатабыз, бүгүнкү күндө мына ушул организмди калыбына келтирүү боюнча сизге дагы кайрылган бейтаптар болуп, алар менен чогуу тоодо ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, же болбосо өзүңүздүн кеңешиңизди айтып атасыз да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен азыр сөзүмдү баштаардан мурун бир макал менен баштагым келип атат да. Индиялыктардын макалы бар да. Йога деген искусство бул Индиядан чыккан да. Дем алуу баарын башкарат деген макалын айткым келип атат да. Биз тамак ичпей жашасак болот, дем албай эч качан жашай албайбыз да. Биз бир эле өпкөнү эле калыбына келтирбестен, биз дем алуу менен баардык органды калыбына келтиребиз да. Анан азыр мындай болуп атат. Бир мына наркозду көп алгандар мага ушундай нерселерди айтат да. Бир эске тутуму жок, мен наркозду көп алганмын, ошо наркозго шылташат да. Анан дагы сөз көтөрүмү жок болуп ушундай болуп калат.
сен эмнеге мындай кылып атасың десе, мен наркоз алганмын деп ошол наркозду шылтоо кыла беришет. Ошондон мен бир эже ошо Сулайман тоого чыгып ошол эже бир эске туттум, ошол наркозго шылтаганда мен айттым да, дене жаңыланып турат да. Мен бир жаңыланганын бир немесин айтып берейинби? Аял киши төрөгөндө дейт да. Төрөгөндө жаш баласы, төрөгөн баласы кандай акыбалда болсо, эне ошол акыбалга келет дейт да. Ар бир төрөгөн сайын неменин аялдын организми жаңыланып турат дейт да. Биз демек эмне кылат экенбиз? Любой адам, бир эркек адамдыкы деле, бардык адамдыкы деле денени кайра ошо жараксыз болуп калган ченде дагы ошол жерден дейт. Адамдар жана цигунун мастерлер аурага карап диагноз коет да. Аурасы кара светке айланбаган болсо дейт, анда ал айкынга мүмкүнчүлүгү бар. Денеси мурунку жаш кезинде кандай болсо, ошол акыбалга чейин алып келсе болот дейт да. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө дем алуу көнүгүүлөр болуш керек. Дем алуу көнүгүүлөр мына мисалы үчүн басканыбызда да дем алуу көнүгүүсү болуш керек. 3 кадам таштаганда дем алуу, 3 кадам таштаганда дем чыгарып, чуркаганда да керек болсо, чуркаганда 5 кадам таштаганда дем тартып, 5 кадам таштаганда дем чыгарып ошентиш керек да. Анан кийин азыр айткандарга биз дайым мындайбыз да. Биз оорудан кантип сакаябыз деп сакайыштын жолун издейбиз да. Биз антпешибиз керек. Биз канткенде ушул оору келип чыкты деп биз ошол нерсени издегенибизде бул оору өзүнөн өзү жок болот дагы, кайра ошол оору кайталанбай турган деңгээлде болот. Эгерде биз кантип келип чыгыштын жолун билбей туруп эле адамдар биз аяга бере турган болсокчу, мына өзүңүздөр билесиздер, 3 айдан бир больницага барып, 6 айда бир больницага барып лечение кылган адамдар бар да. Булар 6 айда бирден баруу деген бул адам айыкты делген нерсе эмес да. Сөз түрдө сен 6 айда бирден келип турушуң керек деп ушундай нерсени айтышат да. Эгерде ошол дем алуу көнүгүүлөрүн туура жасап, дайым ошол эки кыймыл бар да. Бирөөсү адамга энергия берет, бирөөсү адамдын энергиясын кетирет. Мисалы үчүн ошол кече бир врач дагы бир Facebook'тан чыгып айтты эле, мен ушунчалык ыраазы болдум. Азыр мен өз көзүм менен көрүп атам, мына Сулайман тоого чыкканда дагы аябай катуу чуркап, ошо денени кыйнаш керек экен, денеге физиотерапия кылыш керек экен деп эртең менен таң атылекте Сулайман тоого чуркап чыгып атат да. Бул наоборот өпкөнү өпмес, жүрөктү ошо бир залыкасын тийгизет да, жүрөктү дагы начарлатып алат. Себеби жүрөк баягы катуу нагрузканы көтөрө албайт. Саар менен уктап аткан мезгилде резко кыймылдарды көтөрө албайт да. Саар менен айтат элем, Сулайман тоого жөн эле басып чыгыш керек дагы. Анан Сулайман тоонун башы бийик, биз ошол жерге чыгып алып туруп, анан дыхательный көнүгүүлөр жасап атабыз. Ар бир муундарга жасатылган көнүгүүлөр жасап атабыз. Адамга энергия бере турган, энергияны ала турган эмес, адамды зарядтай турган көнүгүүлөр жасап атабыз да. Мен ошо адамдарга айтат элем, дайым оорунун алдын алганды үйрөнүңүздөр. Эгерде ооруп калган болсоңуздар, ошонун себебин, булагын табыңыздар, кайра ошол оорга келбей турган болосуздар. Жакшы, сиз дарыгер катары. Эми ковид болуп ооруп калгандан кийин анан кантип өзүбүзгө келебиз, кантип организмди калыптандырабыз жөнүндө сөйлөп аткандыктан азыр мен кошумча айта кетсем, биздин саламаттык сактоо министрлигинин алдында ушул реабилитациялоо же болбосо оорудан кийин кантип калыбына келтирүү бир группасы түзүлгөн. Алар группалар мындай бир кадамдарды сунушташат да. Мисалы ооруп айыккандардын дагы абалы ар түрдүү болот. Кээкилерде мисалы көпчүлүк убакка чейин жөтөл кармалат, көпчүлүктө демигүү кайталанат, болуп турат. Кээки бейтаптарда айыгып чыккандан кийин деле кислородко муктаждык болот экен. Ошондуктан бул биринчи кадам оору тууралуу толук маалымат берүү дейбиз. Бул эми кандай тамак жеш керек, ошол айыгып чыккандан кийин үйдө канча күн изоляцияда болуш керек, канча саат укташ керек, уйку режими, бул боюнча дагы кеңири эсли убакыт болсо айтабыз. Анан экинчи бул кадам бул психикалык жардам. Бул психикалык жардам деген мисалы адамдар даже азыр бизде оорубай туруп деле ар ким мындай корккондуктан ар ким өзүнөн ошол оорунун симптомдорун табып, оорунун симптомдорун издегендер болуп атышат. Анан ооруп калгандан кийин айыккандар үйгө чыккандан кийин мисалы үчүн менин өпкөм кайра ордуна келеби, канча убакта өзүмө келем, ушинтип жөтөлө беремби, иши кылып ушундай коркуу, кыжалатчылык, бул паническая атака деп коет медицинада, ошо паникага алдырып, бул дагы мындай организмдин өзүнүн коргоо факторлорун коргоо эмесин басаңдатат да. Бул ошол лечение оорулар ооруканада дарыланып жаткандан эле башталыш керек, башталып атат. Анан үйгө чыккандан кийин бул жакындары, анан эгерде жакындары жана ошол кайсыл жерде жашаса ошол жердеги үй бүлөлүк врачтардан алыш керек. Анан үчүнчү кадам бул жаман адаттардан арылуу.
өзүңүздөр билгендей ар кандай оору менен ооруп калгандан кийин жаман адаттарыбыз болсо бул андан бешбетер бул айыгып кетишин, өзүнө келишин кечеңдетет. Чылым чегүү, Бул чылым чегүү, ичимдик ичүү. Мисалы үчүн бул ковидте чылым чеге бергенди улантып берсек, мисалы үчүн ал өзүнө келүүсү кечеңдеши мүмкүн жана ар кандай осложнение бул татаалдашууларга алып келиши мүмкүн. Андан кийинкиси бул азыр специалисттер айткандай дем алуу гимнастикасы. Байке айткандай дем алуу гимнастикасы дагы сразу көп нагрузка бербеш керек. Бул акырындан жогору карай деп айтабыз. Ошо алына жараша оруудан кийин сөзсүз организм алсыз болот. Мисалы дем алуу гимнастикасы бул өтө оор эмес, өтө кыйын деле гимнастикалар эмес. Буну азыр интернеттен, ютубтан, биздин саламаттык сактоо министрлигинин сайтынан деле кирип көрсө болот. Ар кандай специалисттер түрдүү дем алуу гимнастикаларын чыгарып атышат. Ошону бул болгону үзгүлтүксүз күнүнө ошол врачтар кандай айтса, дарыгерлер 3 жолу жасайсыңыз десе 3 жолу, 5 жолу десе 5 жолдан күндө жасап туруш керек. Буга кошумча физикалык активдүүлүк жасаш керек. Бул таза абада сейилдөө, суунун боюнда сейилдөө, себеби озонотерапия деген ушул суунун боюнда кычкылтек көп болот. Вот ушул дагы жетиштүү болот, жөнөкөй басса да болот. Анан кийин мен мисалы ооруганга чейин спортсмен болсо, айыгып келип эле чуркап кетип залга барыш бул туура эмес. Андан кийин бул 5-кадам бул кычкылтек колдонуу деп айттым. Кычкылтек колдонуу үй шартында дагы жүргүзүлүп атат. Көпчүлүк ооруп айыккан бейтаптарга. Бул сөзсүз түрдө ошол врачтардын кеңеши менен болуш керек. Себеби дегенде анын дозалары бар, өзүнүн литрлери бар бере турган. Мисалы өтө көп кычкылтек алып алса дагы бул зыян, гиперкапническая дыхательная недостаточность деп коебуз биз. Ал көп кычкылтек алгандан кийин көп көмүр кычкыл газы бөлүнүп, ууланып калышы мүмкүн организм. Анан ал кычкылтек концентраторун иштеткенге мындай өзүнүн эрежелери бар. Тамдын бурчуна коюлбаш керек. Ал концентратор иштетилген бөлмө желдетип туруш керек. Аны бергенде жанагы сатурация деп азыр элдин баары эле билип калды, сатурациясы төмөндөргө берилет. Иши кылып буну ошол врачтын кеңеши менен гана берилет. Жакшы, дем алууну биз туура дем алууну да билбейт экенбиз деп өткөндө бир адис ушул студияга келип айтып кетти эле да. Ошол дем алуу көнүгүүлөрү жөнүндө айтып берсеңиз, дем алуу көнүгүүлөрүнү ушул оорудан кийин кантип жасатабыз, кандай жасаганда биз туура дем алганды үйрөнөбүз ушул боюнча. Балким айтып анан көрсөтүп бересиз. Өзү ошо залда мен ошо тайзиден башка да ошол йога менен мына маштырабыз да. Йоганын көнүгүүсү эң биринчи, эң басым ошол биринчи дыханияга көңүл бурулуш керек дейт. Дыхания биринчи орунда туруш керек дейт да. Йоганын башынан баштап этегине чейин дем алып, дем чыгарууга жасалат да. Биз жанагындай ар кандай катуу дем алып, дем чыгарууларды көрсөтүп берип атышпайбы? Йогада секин эле ар бир көнүгүү деле дем алып, дем чыгара бересиз да. Анан ошону азыркы жанагы бир нерсени кошумчалап коеюнчу. Адам 3 жолдон энергия алат да. Азыркы жана кайра денени калыбына келтирүү боюнча да. Азыр ушул тема болуп аткан үчүн азыр айтып коеюн. Адам 3 жолдон энергия алат да. Абадан, суудан, күндөн алат да. Эми караңыз, сиз жеп аткан тамактар бардыгы ушул үчөөнөн алат да. Абадан, күндөн, суудан алат. Ошонун бирөөсү эле жок болсо, сиз жеп аткан өсүмдүктөр өспөйт да. Күн жок болсо өспөйт, аба жок болсо өспөйт, суу жок болсо өспөйт. Бирөөсү эле жок болсо. Ошол бардык энергияны ушул 3 нерседен алат да. Ошол 3 нерседен алыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Таза сууну ичишибиз керек. Анан таза тоолорго чыгып, жайлоолорго чыгып, парктарга кирип, суунун жээктерине барып, болушунча таза алып. Баягы дарактар, мисалы үчүн дарактардан да алат дейт да. Дарактар дагы ошол үчөөнөн алат да. Суудан, күндөн, абадан энергияны өзүнө сиңирип алат дагы бир мезгилде адамдарга чачып берет. Ушул бак дарактардын энергия чачып берген убактысы дейт, эрте менен багымда тучуруна туура келет дейт да. Эрте менен эрте туруп, ушул бак дарактарды аралап баса турган болсо, ошол жерде дем алып, дем чыгарып көнүгүүлөрүн жасай турган болсо, адам ушунчалык өзүнө энергия алат. Анан ошол дем алып, дем чыгаруу, азыр биз бир нерсени айтып коеюн, мен ошол Facebook баракчамда дагы көрсөтүп бергенмин. Ошол көнүгүүнү көрсөтүп берейин азыр. Өтө жаман акыбалда, мисалы үчүн дем алып, дем чыгарууда көнүгүүсүн жасай албай турган деңгээлде болуп калат да. Кээ бир кишичи өтө акылы жок болуп калат. Ушуну жаса десең жасай албай турган деңгээлде. Же болбосо ошого чейин дагы, мисалы үчүн оорунун азыркы бул жагы айтып кеткендей, жанагы себептерин издеп атып эле ушундай болуп калган окшоймун деп атып эле анан кийин бир күн эле иммунитети түшүп кетип эле кыймыл аракет жасаган акыбалы келбей калып атат да. Ошолорго мына киндиктен эки эли жерде Цихай деген чекит бар да. Ошол жерге сол кол, алаканда лагун деген точка бар. Лагун. Ошону коюп туруп, анан үстүнө оң колду коет да.
Ушул жерден аялдар оң колду астына коюш керек. Эркектер сол колду коюш керек дагы. Ушул жерден тескери дем алуу болуш керек. Мисалы үчүн биз дем алганда курсагыбыз чыгат да. Наоборотунан дем тартканда курсакты ичкери кирип, анан дем чыгарганда курсакты чыгарыш керек. Дем тартканда курсакты ичкери кирип, дем чыгарганда эмне кылабыз? Курсакты чыгарышыбыз керек. Ушунун өзүн дейт да, ушунун өзүн жасаганыбызда бир 10 мүнөттөн ашык жасашыбыз керек. Ушул жерге жатып алып, азыр мен сиздерге башында айтып кеттим, дем алуу баарын башкарат деп. Биз ошол дем алуу менен бул деген нерсе дейт, бул ушул төшөктө жатып калган адамды дагы дейт, төшөктөн тургузат дейт да. Тургузган деңгээлде күчү бар ошондой дейт. Бат цигундун көнүгүүлөрү бар да. Ошо цигундун бир көнүгүүсү да ошол адамга энергия бере турган, адамга заряд бере турган көнүгүүлөр да. Андан сырткары көнүгүүлөр бир эки көнүгүү көрсөтүп берейинби? Көнүгүү, масканы чечип турайын эми. Ооба. Көнүгүүдө биз азыр айтып атпайбыз. Ар бир көнүгүүдө йоганын көнүгүүлөрүндө дем алып дем чыгаруу бар да. Андан сырткары мисалы үчүн эки таноо бар да бизде. Мурунда фильтр бар да. Мурунда фильтр бар. Дайым мурун менен дем алган адат кылышыбыз керек да. Анан биздин бир мурдубуз бүтүп калып эле, анан дайым ошо бир жагыбыз бүтүп жүрө берет, бир жагыбыз менен дем алып эле, бул жагы бүтүп кала берет да. Ошондо мисалы үчүн бир жагын жаап алып эле терең тартып, анан кайра ушул менен чыгарасың да. Муну кыйла жасагандан анан муну жасайсың. Анан мындай кылса да болот. Муну менен тартып, анан муну жаап туруп, анан чыкканда будан чыгарасың. Кайра оң жак менен тартасың. Муну басып туруп сол жактан. Мында эки таноо тең тазаланат. Андан сырткары терең жөн эле устулда туруп алып эле. Эми бул баягы оор акыбалдагылар үчүн да. Анан кийин жанагы бир Bodyflex деген көнүгүү бар да. Биз өзүңүздөр билесиздер, жана Shaping Fitness, Bodyflex деген көнүгүүлөрдү адамды арыктата турган көнүгүүлөр деп айтат да. Ушул көнүгүүлөрдүн баардыгы йогадан алынган да. Йогадан алып туруп, анан башкача кылып туруп, анан ушундай немелерди ойлоп чыгарышкан. Анан ошо Bodyflexти дагы көп арыктата турган көнүгүү деп айтылат. Bodyflexти мен айтам, денени ушунчалык тазалай турган. Азыр жанагыл кайра денени калыбына келтириштин жолу, дайыр айтып коеюн, адам 3 жолдон тазаланат да. Дем алуу аркылуу, өпкө аркылуу, анан бөйрөк аркылуу саара чыкканда тазаланып турат. Эгерде бөйрөк жакшы иштебей калган болсо, анда дене мусорго толуп калат. Бөйрөк канча триллиондогон клеткалар тазалап турган күчү бар да. Анан кийин эмне? Тер. Адам 7-чи денесинен тер чыгарып машыга турган болсо, анда дене тазаланат. Эгерде ушул 3 жол иштебей калса, дене мусорго толуп калат. Биз жана вирус кирди деп атпайбызбы? Вирус кирди, бирок кээ-бирлер айтат го, иммунитети күчтүү адамдарда вирус жүрө берет дагы, анан бирок жугуза турган күчү бар деп атпайбы? Жугузуп ийиши мүмкүн депчи. Мен бир немени окуганмын, бир врачтан уктум эле да. Тиште булоң-буланган тиштер бар да. Булоң-буланган тиштерде, өлүк тиште, бул нервин алып койгон тиште. Вирустар ошондой дененин өлүк жеринде жүрө берет. Бир эле тиш эмес, денеде энергия айланбаган жерлерде вирустар топтолуп турат дагы дейт. Анан иммунитет төмөндөгөндө анан денеге урат дейт да. Ошону денени тазалай турган жанагы Bodyflexтин бир көнүгүүсүн көрсөтүп берип коеюн азыр. Биринчи чыкканда мындай чыгат. Деп абанын баарын чыгарып салыштайсыз да. Өз жөнөкөй адамдардын өпкөсү мындай эле иштей берет да. Толук аба кирбейт, толук аба чыкпайт да. Анан полный чыгарып саласыз да. Деп туруп анан дейт. Бир комната абаны жутуп алгандай болуш керек да. Полный тарткандан анан так деген үн ооздан эмес, өпкөдөн чыгыш керек. Анан деп туруп, анан эчтеке калбай калганда анан тамакты бууп туруп, анан дем албай, дем чыгарбай кырмап турат. Анан кыйналып кеткенде кайра биз жөнөкөй эле дем алып дем чыгарганыбызда дене тазаланып турат да. Эгерде кимдин дем алып дем чыгаруусу жакшы болгон болсо, дене толук тазаланып аткан болот. Эгерде дем алуусу бузулуп, начар дем алып, кыймыл аракет кылганда демиси кыстыгып, көнүгүүлөр жасай албай турган деңгээлде болсо, алардын денеси жакшы тазаланбайт да. Ошон үчүн дыханияны ушунчалык сонатыш керек, ошол көнүгүүлөрдү иштеш керек. Bodyflexтин бир аял заты ушуга көп кызыгышат, өзү кайерин арыктай турган болсо ошол жерин арыктатат деп. Уже биз ойду түзөшүбүз керек да, өзү сүйлөштү үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн бир айтты эле. Кудайдан жамгырды тилейбиз дейт да. Жамгырды тилегенде, Аллах бизге пайдалуу жамгыр бер деп айтыш керек дейт да. Анан жамгыр бер десең, үстөкө босток жамгыр жаап, бизде сел жүрүп кетиши мүмкүн дейт да. Ошо сыңар эле азыр, мисалы үчүн арыктайм десең,
ой менен ушул жака конкретный деңгээлде сиңирип койгон болсоң адам скелет болуп калышы мүмкүн дейт да. Ошо сыңары эле азыр оорудан дагы мен сакаям деш керек да. Биринчи очередте ошол оору карылыктан башка айыкпаган оору жок дейт. Биринчи очередте биз эмне кылышыбыз керек экен? Ошол оорудан сакайышыбызга ишенишибиз керек. Эгерде сакайышка ишенбей турган болсок, бул коронавирус келди, мына грипп катары кабыл алышыбыз керек да. Грипп деле бир мезгилде келгенде канча миллиондон адамдар өлүп калган экен. Азыр да бул ошондой болду, бул күчү кетет. Бул мезгили менен адам өзүн карабай койгондо, мезгил алмашканда келип тура турган вирус. Ошондой эле кабыл алып, муну мен күрөшөм, мен кыймыл аракет кылып, муну жеңем дей турган нерсени мээбизге сиңире турган болсок, бул оордан коркпой деле койсок болот да. Жакшы, кийинки суроо Элнур айым сизге негизинен мына ушул COVID-19 илдети айрымдарда оор өтөт деп жогоруда да айттыңыздар, айталы өнөкөт илдети барлар алар ушул ден соолугуна калыбына келүүсү оорудан кийин дагы алардыкы аябай кечирээк болот деген дагы маалыматтарды угуп келебиз да. Ушул боюнча аларга кандай кеңеш берет элеңиздер дарыгер катары? Өзү ооруп айыгып чыккандан кийин, үйгө үй шартына чыккандан кийин айтпадым да, жеңил эле дагы ооруп дагы реабилитация кылыш керек. Бирок сиз айткандай ушул мурда өнөкөт оорулары барлар, бул группа риска деп коебуз, ошол 65-60 жаштан жогорку кооптуу жаштагылар деп айтабыз. Булар 60-65 жаштан жогорку жаштагылар, ошолорго коркунучтуу болуп эсептелет. Ошондуктан буларга деле ушул чыккандан кийин мисалы уйку режимин сакташ керек. Бул уйку деген 8 сааттан кем болбош керек. Андан кийин уктаганда ошол уктаардын алдында бөлмөнү желдетип 2 саат мурун тамак жеш керек, чтобы уктаганда кыйналып калбаш үчүн. Анан азыркы заманда бул уктаардын алдында бул гаджеттердин баарын өчүрүп жатыш керек. Себеби дегенде түнү ойгонуп, ошого көңүл бурулуп, бул түнкү уйку бузулгандан кийин күндүзгү акыбалыбыз мындай жакшы болбой калышы мүмкүн да. Андан кийин сөз тамактанууга көңүл буруш керек. Тамактанууга көңүл буруу деген бул мурдакы эле тамактарды жей берет дейбиз, жей беришке уруксат. Бирок бул витаминдүү, толук кандуу болуш керек тамактануу. Тамактардан эми бул кайнатылган, дымдалган, бууланган тамактарды көбүрөөк жеш керек. Андан кийин курулган, туздалган, ар кандай специялар кошулган, бул дагы ашказандын мындай неме деп коебуз, раздражение, кыжырланткан эме болот, түрткү болот. Анан консервацияланган жана камыр тамактардан мүмкүн болушунча тыйылып туруусун сунуштайбыз. Анан эми тамактанууда белок, углевод, майлар деп баарыбыз эле билебиз. Ошо белок, бул белок этти көбүрөөк пайдаланыш керек. Анан майсыз эт болуш керек, сөзсүз. Эми сөзсүз деген көбүрөөк. Анан эгерде майлуу болсо сөзсүз жер жемиштер, ар кандай немелер, мөмөлөр коштош керек. Булар витаминдер. Анан майларды, каныктырылбаган майларды көбүнчө тамакка колдонуу бул туура дебес, туура. Анан суу ичүү режими. Суу ичүү баары өзү негизинен жалпылап алганда сууну көбүрөөк ичишибиз керек. Бул канды суюлтууга жардам берет суу. Андан кийин сууну мисалы 25 мл 1 килограммга деп айтып атабыз. Бул болжол менен 80 килограмм чыкса адам, ал бир күнүнө кеминде 2 литр суу ичиш керек деген сөз да. Анан эми бунун албетте сөзсүз ошол дарылаган, андан кийин ошол көзөмөлдөп турган өздөрүнүн үй бүлөлүк врачтарынан кеңеш алып, мисалы давлениясы жогору инсандар барса, кант диабети менен жабыркаган инсандар бар, ошолор бул суунун өлчөмүн ошол врачтын кеңеши менен гана ичишет. Анан кант жана тузду пайдаланганы. Мисалы давлениясы жогору адамдарга бул көбүнчө тузду, өзү негизи эле тузду аз санда колдонуш керек. Бул суткалык колдонуу 5 граммдан ашпаш керек. Бул 5 грамм дегенибиз ошол 5 грамм тамакка салган туз эмес, ал нандын ичиндеги туз, сырдын ичиндеги туз, айрандын ичиндеги туз ошол чогулуп барып 5 граммды түзүш керек бир суткасына. Анан кантты пайдаланганы. Кант бул буга чейин эле врачтар көп айтып келет, бул вирустар аябай ширин кантты жакшы көрүшөт. Ошо көп. Ошондуктан кантты азыраак пайдалануу, бул кумшекер. Бул дагы 25 граммдан ашпаш керек суткасына. Бул деген мисалы ошол сахар, чайга салып ичкен сахарыбыз эмес, ошол момпо суйлардын ичиндеги булочкалардын, конфет, печенье, шоколаддын баарын чогултканда бир суткада 25 грамм чыгыш керек да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? 35 жаштамын дейт, ковид болуп оорудум дейт. Азыркы учурда абал мурдага караганда жакшы дейт, бирок мындай тер чыгып атат дейт, алым куруп атат, анан
мурда жасап жүргөн жумуштарымды жасай албай атам дейт да, күчүм жетпей атат. Эмне кылсам болот, кандай кеңеш бересиз деген суроону калдым. Ушуга мындай да, биринчи эле ойдон нерсе жаралат дейт да, ойду түзүшүбүз керек. Биринчиден да ошондой бир консультация берген адамдар биз этияттап сүйлөшүбүз керек да. Мына коркутуу, үркүтүү деген нерселер бизден аябай бир телевидениядан чыгып сүйлөйбүзбү же бир жанагындай сайттардан чыгып сүйлөйбүзбү, бир элдин камы үчүн, эл үчүн, ден соолук үчүн күйүп пышкан адамдар сүйлөгөндө ошолордука аябай таасир берет да адамдаргачы. Мисалы үчүн өтө коркунучтуу оору дей турган болсок, нак коркунучтуу болот да. Кичинекей нерсе да коркунучтуу болуп чыга келет да. Анан биринчиден ойду түзөш керек дагы. Болду, мен айыктым, болду, bundan ары жакшы болот. Азыр мен дем алуу көнүгүүлөрүн айтып атпаймынбы? Биринчи очурутта биз үйүбүздү таза кылышыбыз керек. Йогада ушинтип айтат, бир ушундай бир чоң тешик, ушунчалык тешик дейт, айнегиңде ушундай тешик болуш керек. Кышы жайы дейт да. Ошол шамалдабаш үчүн тюль менен жаап койгула дейт. Эми элестетиңиз. Сиз пластик айнектерди коюп алгансыз, жаап койдуңуз, адамдан жыт чыгат, өзүңүздөр билесиздер, Ошол жытка үй толду. Сиз эмне кыласыз? Өзүңүздүн денеңизден чыккан мусорду кайра эмне кылып атасыз? Өзүңүз жутуп атасыз да. Биринчи очурутта биз комнатабызды тазалаганды үйрөнөбүз. Желдетиш керек, э? Сөзсүз түрдө чоң ачып, айнектерди чоң ачып туруп желдетип, ошо жапкандан кийин да ошондой бир тешик ачык болуш керек. Аба алмашып туруш керек дейт да. Иштеги аба сыртка чыгып, сырттагы аба ичке кирип турбаган болсо дейт. Ошол адамдын ден соолугу сылабайлап кетет да. Мисалы үчүн көпкө чейин уктап калган адамдар бар да. Bir 10 saat 15 saatка чейин уктап калган адамдар. Булар өтө зыянга учурайт да. Анан тер дегени бул алсыздыктан да. Адамда иммунитет төмөндөгөндө ошондо алсыздыктан тер чыгат. Ошону дем алуу көнүгүүлөрүн жана мен айткан көрсөтүп бердим го. Ошого окшогондорду жасай берип, анан мен мынтип кетип атам, алсырап атам, мындай атам дебеш керек да. Мен күчтүүмүн деген нерсени мээге алып келишибиз керек. Мен күчтүүмүн, болду. Мен эч качан мындан кийин оорубаймын. Мен эми ооруга алдын алышым керек делген нерсени сиңирбей турган болсо биз оорудан сакай албайбыз. Аз жана эле айтып кеттим. Биринчи очурутта биз ишенич болуш керек оорудан сакайышыбызга. Болушунча азыр жөн эле эртең менен туруп алып, жанагы шаарлардын ар биринде ошо скверлерди сонун кылып койду азыр. Ошолорго чыгып басыш керек. Барып анан басканын көбөйтүш керек. Көбөйтүп анан барып уже Сулайман тоого чыгып, мына оштуктар болгон болсо ошентиш керек. Бара кадамын көбөйтүш керек. Кадамдаганда да жана айтып кеттим, 3 кадам таштаганда дем алуу, 3 кадам таштаганда дем чыгар. Биз ар бир басканыбызда чуркайбызбы, ар бир кыймыл аракет кылабызбы, дем алып дем чыгарга көңүл бурушубуз керек. Биз дем алып дем чыгаруу жакшы болбосо биз жашай албайбыз. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Азыркы көрсөткөн көнүгүүлөрдү дейт, дени соо кишилер да жасаса болот. Албетте болот, э? Сөзсүз түрдө болот да. Мыналда мен башында айтып кеттим, биз оорунун алдын алганды үйрөнүшүбүз керек да. Биз канткенде оорубайбыз, биз ошол. Жана Абу Али ибн Сина айткан экен. Биз ооруну айыктырбайбыз, бир оорудан жабыркаган адамды дарылайбыз биз депчи. Акыл эсти дарылабай туруп, дени бойду дарылаш кыйын дейт да. Биз таза адамдар дагы биз азыр көрүп атабыз да. Мисалы үчүн мага бирөөсү апасын алып келет. Апасы алып келип бир кызын алып келет. Ушундай келет да. Эми бир үйгө бир ооруну эмнеге берет билесиздерби? Адамдарга эскертүү берилет. Мисалы үчүн караңыз. Чоң апасын алып келген эме, мен жашмын, мен оорубайм деши мүмкүн да. Бирок алар билбейт да, ооруган больницаларга ошомага окшогондорго кичинекей наристелеринди алып келип атканды алар билбейт да. Ошон үчүн оору чоң кишинен тандабайт. Иммунитети кимдики төмөн болсо ошого барып жармаша берет да. Ошон үчүн алдын ала биз ушул акыбалда биз ойгоно турган мезгил келди да. Азыр көрдүңүздөрбү? Дем алуу баарын башкарат деп атабыз да. Кудум ошол коронавируска каршы көнүгүүлөрдү жасоо менен бирге биз башка ооргандарыбызды да, биз коронавирустан да коркунучтуу өтө күчтүү оорулар бар да. Биз аларды көрдүңүздөр, унутуп калдык. Башкалар оорулар оорубай калды. Мына интернет сайттарда өзүңүздөр көрүп башка ооруларды көп чыгарчу эле да. Адамда ушундай нерсе да. Бирөөнү баса белгилеп баардыгы эле ошого кетип атса, бияктагы унутта калып кала берет да, көрдүңүзбү? Биз да ошол коронавирусту да ошондой унуткарта турган деңгээлде болушубуз керек да. Болду бул оору, келди, кетти. Эртең кайра келбейт. Ошонун айына биз эмне кылышыбыз керек экен? Денени калыбына келтире турган көнүгүүлөрдүн аркасынан түшүшүбүз керек экен. Денени зарядтай турган көнүгүүлөрдүн аркасынан түшүп, биз оорубашка, конечно, ооруну Аллах берет. Бирок биз себепсиз деле ооруй беребиз да. Оорунун баарын өзүнө. Биз эмне болсо эле Аллахка шылтап кое беребиз да. Жаман нерсе кылсак шайтанга шылтайбыз, жакшы нерсе кылсак Аллахка шылтайбыз ушинтип. Жок, баардыгы өзүбүздүн колдо да. Өзүбүз Кудайдан тилеп, өзүбүз аракет кылбасак, биз денени калыбына келтире албайбыз. Азыркыны жана ботфлекс па деп катып чыгарбадымбы? Муну давлениясы жогору адамдар жасай албайт. Давлениясы жогору адамдар кайра давлениясы көтөрүлүп кетет да, кыйналып кетет. Муну именно ошол ден соолугу чың адамдар жасаса,
өпкөсү аябай жакшырат. Жанагы спортсмен балдарга да, мушташка түшкөн балдар бар го, бойго түшкөн балдарга да мен сунуш кылат элем да, дыханиясы ушунчалык жакшырат. Жакшы, азыр чындыгында бизде сыналгыдан көрүп, мисалы көпчүлүгү жасай баштады да азыркы учурдачы. Анан кээ бирлер чындыгында башы ооруп кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бул көнүгүүнүн дагы мындай зыян жактары болуп калышы мүмкүнбү? Зыян жактар айттым го, кан басымы жогору болгон болсо, анан мурун соңго бир да кыймыл аракет жасабаган адамдардыкы сөзсүз түрдө башы ооруйт. Канча Жөнөкөй эле, мисалы үчүн азыр мен бир кандай дыханияны башташ көрсөтүп керек? берейин. Ботфлекстен сырткары эле бир дыханияны. Адамдын жөнөкөй эле дем алып дем чыгарган нерсе бул жака барбайт да. Мээге качан кычкылтек жетет? Биз терең дем алганда мээге кычкылтек жетет да, гана мээ иштей баштайт да. Бизде мындай көнүгүлөр бар. Мисалы үчүн мындай деп 4 жолу жасап турган дейт, дагы жасайт. Ушуну жасаганда, ушуну 4 эле жолу жасаганда мээбиз лукулдап кетет да. Муну сөзсүз түрдө ана менин башым ооруп кетти, мага болбойт экен деген чечимге келишет да. Жок. Бул жака энергия барбаганды, кимдин энергиясы сылабый болсо, денединдеги жылуулук дейт да, жылуулукту бул энергия дейт да. Ошол энергиясынын айлануусу сылабый болгон болсо, ошону сөзсүз түрдө башы ооруйт да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Муну акырындык менен мен жана эле көрсөтүп бербедимби? Биринчи жана киндиктин астына коюп алган дыханияны жасаш керек. Анан жөн эле ушулар жасаш керек. Анан барып анан энергия жанагыл нерсени, азыркы мен айткан нерсени канча жасаса дагы тоготпой турган деңгээлге чыгат да. Кээ бирки биринчи жасаганда мынтип тургузуп алып жасалбайт азыркы дыханиялар. Эгерде тургузуп жасай турган болсо, ал жыгылып да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи үйрөткөндө, дыханиянын көнүгүүлөрүн үйрөткөндө отургузуп алып жасалат. Себеби мээге күч келип кетет дагы, мээ баш айланып кетип турган адам жыгылып калышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө бул дем алып дем чыгаруу көнүгүүлөрүндө устаттан келип үйрөнгөн жакшы болот өзү. Жакшы, Элнур айым, сизге сөз берсек, кандай улантат элеңиз ушул боюнча? Бул дем алуу көнүгүүлөрдү ошо азыр айтып кеткендей, специалист айткандай, буну биринчи жеңилден ооруга карап жасаш керек. Анан бул ковид инфекциясы, коронавирус инфекциясы ошол өпкөнүн алдыңкы бөлүктөрүн көп жабыркатат. Биз дем алганда үстүртөн дем алуу, азыр эле специалист айтып кетти, биз жөнөкөй дем алып жай жүргөнүбүздө үстүртөн дем алуу болот көбүнчө. Ошондуктан алдыңкы бөлүк көп иштебегендиктен ошол жакта мындай вентиляция легких дейбиз, ошол начар болгондуктан ошол жакта жайгашат да. Ошон үчүн бул көнүгүүлөрдү сөзсүз эле ооруп айыккан адам жасабаш керек. Мисалы үчүн азыр бизде ооругандардын бир саны болуп атат да туура, бир канча бөлүгүбүз оорудук, калганыбыз ооруй элекпиз. Ошол ооруй элек адамдар дагы буну профилактика катарында жасаш керек. Өзүнүн өпкөсүнүн иштешин жакшыртыш керек, кан айланууну жакшыртыш керек. Ошондо биз мындай организм иммунитети жогорулап, бул ооруга туруштук берүүгө, жеңил өтүүгө өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Жакшы, анан телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Жогоруда дейт, төшөктө жаткан адамды дагы тургуза турган көнүгүү бар. Ошону жасаса оорудан сакайып кетет деп айттыңыз дейт. Ошол көнүгүүнү дагы бир ирет көрсөтүп коюңузчу деген суроо келиптир да. Ооба, азыркы мен көрсөтүп бергенден башка дагы цигундун көнүгүүлөрү бар. Мага ал депрессияга түшүп калганда өзүңүздөр билесиздер, жакшы баса деле албай калат, мындай айтат. Бир өзүнүн салмагын да сактай албай, тең салмагын сактай албай, ушундай деңгээлге түшүп калат да депрессияга түшкөндө. Ошондой депрессияга түшүп калгандарга дагы жаткызып алып, алар өзүнчө кабыл алынат да, индивидуальный сабак өтүлөт аларга. Ошо жаткызып алып иштелген цигундун көнүгүүлөрү бар. Мисалы үчүн бул жактан күндүн энергиясын алып келип тамандан чыгарат, айдын энергиясын алып келип тамандан бул жака чыгарат. Анан дагы ошол цигундан кийин дагы анан бир медитациянын бир түрлөрү бар да, баягы денени эселтеп турган, мээни эселтеп турган көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөр менен кадимкидей ошол өтө катуу акыбалга түшүп калган адамдарды дагы келтирип, биз өзүнчө индивидуальный кабыл алып, ошолор сонун болуп азыркы мезгилде өзүнүн ишин бурунгудай улантып кетип жатат да. Азыркы көнүгүү ошол киндиктин астына эле мындай коебуз. Эркек адам болсо сол колду астына коебуз да. Сол колду астына коебуз, эгер аял болсо оң колду астына коет. Ушул жерден дем алганда курсак ичкери кирет. Дем чыгарганда курсак чампая чыгат. Дем алганда курсак ичкери кирет. Анан ушул жерде болуш керек да. Ой ушул жерде болуш керек, ушунун кирип чыгып аткан ушул жерге көңүл буруп туруш керек. Көздү жумуп алып жасалат. Көз кетсе, ой кетет. Төшөктө жаткан киши болсочу. Төшөктө жатып алып деле жасайт, столдо отуруп алып деле жасаса болот. Ошо тайзиде канча ирет жасаш керек? Муну бир көнүгүүгө кошулуп жасалат. Жасалганы дагы бар. Жана цигун деген көнүгүүлөргө акырында ушуну жасалганы дагы бар.
анда бир 5 мүнөт 10 мүнөткө чейин жасаса болот. Анан өз алдынча жарым саатка чейин жасаш керек дейт да. Аны деле көбү жатап кетет да. Бул жеңил нерсе да. Адам жеңил нерсени жасагысы келбейт да. Анан барып туруп анан көбөйтүп кетиш керек. Баягы ташты дейт, тамчынын күчү тешпейт дейт да. Тынбай тамчылай бериши тешет. Ошол тынбай жасай берген менен анан ийгилик жаралат да. Анан ушул өпкөгө таасир эткен да бир нерсени айтып коеюнчу. Мына биринчи көкүрөк омуртка, мына жердеги биринчи көкүрөк омуртка колго берет да. А экинчиси жүрөккө берет, үчүнчүсү өпкөгө берет да. Биз азыр дыхательный көнүгүүлөрдү айтып атабыз да. Эгерде ошол үчүнчү омуртка кысылып калган болсо, биз кандай дыхательный көнүгүүлөрдү жасабайлы өпкөнү бир жакшы акыбалга алып келе албайбыз да. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, кыймылсыз иштерибиз аябай көбөйүп кетти. Бардыгы эле ушул офисте туруп алып иштей турган иштер да. Анан салмак көбөйүп кетти. Анан кийин тамак ашыбыз өтө слабый, тамак ашыбызда витамин жок. Анан тамак ашыбызда кальций жок. Мына мисалы сапаттуу тамактанбайбыз. Эже келип айтат, мен уйдун сөөгүн кайнатып жейм, күйөөсү касапчы. Уйдун сөөгүн кайнатып жейм агай дейт. Мен кальций ичпей эле коеюн деди эле. Жок, сизде кальций аз дедим. Ошол уйда кальций жок болуп атпайбы эже дедим. Уйду капкараңгы жерге, мына күндөн энергия албайт уй. Уйду капкараңгы жерге камап туруп, анан кийин боткаларды апарып берип, анан өкөлдөрдөн сайып, бир башкача бир нерселер менен семиртип туруп анан алып келип эттерди берип атат да. Ушундай химикат биз жада калса ошол малдын эттеринен бери бузулгандыгы үчүн бардык адамдар слабыйлап, оорунун көбөйгөнү ошол болуп атат да. Мына Чубак ажынын бир сөзү бар эле Раматов. Курт жеген алманы айтып берет да. Баягы сыйда кытайский алманы жесе болобу десе, аны курт жебейт, сенин куртчалыкта акылың жокпу деген да. Биз курт жеген алмаларды жешибиз керек да. Биз болушунча мынекен ошол нерселерден, жанагындай химикатка бышкан нерселерден качып, мына союшту дагы дедим да. Мен дайым ушул этсиз тура албайбыз биз кыргыздар. Этти айылдардан алып келип, союп туруп холодильникке салып алып ошону жегин деп айтам да. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Пневмония менен оорудум дейт. Азыр абалым бир кыйла жакшы дейт, бирок ошентсе дагы дейт, мындай үшүп атам дейт да. Эмне кылсам болот? Кандай кеңеш бересиз? Ооба, бул оорудан айыккандан кийин бул бизде медицина лонг ковид деп коет экен азыр. Бул эми жаңы оору болуп атпайбы? Бул бүт маалыматтар күндөн күнгө жаңыланып атат. Мисалы бул ооруну биз башында өзү вирустук оорулар күн жылыганда, күн ысыганда мындай азаюуга болуш керек эле. А бизде наоборот ошол эмебиз, вспышкабыз, эпкинибиз жай мезгилинде, жайдын саратанына туура келди. Ошондуктан бул бая башында айтып өткөнүмдөй, оорудан кийин ушундай ар кимде мисалы бар эмес, ошо азыркы учурда чыйрыгуу дедиби, чыйрыгуу үшүү бул уланат. 2 айга чейин созулушу мүмкүн экен, жөтөл да созулушу мүмкүн, мисалы үчүн шалдыроо болот, организм алыс болгондуктан. Ошол баягында айтып өткөндөй эле туура тамактануу, укташ керек, уйкуну кандырып укташ керек, анан баягында азынан жогору карап физикалык көнүгүүлөр, же болбосо физикалык активдүүлүк кылыш керек. Ушуга жооп берип коеюнбу? Макул. Адамда стресс болгондо, коркуу болгондо, азыр оору өтө коркунучтуу болуп атпайбы? Корккондо адамда меридиандар жабылып калат да. Меридиандар жабылып калганда, адам меридиан деген нерсе энергияны айланткан жолун айтат. Ошол энергия айланбай калганда, адам ошондо чириккан акыбалга да келип калат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Агайдын өзүнө эме кылсак болобу? Эмне дейсиз? Кандай? Урматтуу көрүүчү. Бизден алыстап кетти. Суроосуна түшүнбөй калдык да. Анан улантсаңыз болот, Нурасан мырза. Ошо өзүнө барсак болобу деп атпайбы? Ошол мен залга келгендердин бардыгына ушул мен айтам да. Эмне болуп келдиңиз десем, ден соолугум чыңаш үчүн же болбосо бир оорудан сакайыш үчүн келдим деп айтат да. Тайзи менен йогага барган адам аң сезимди башкарыш үчүн, акыл эсти башкарыш үчүн келиш керек деп айтам. Себеби карап көрүңүздөр, ооба дейм, ден соолугуңузду чыңайсыз. Бирок менен ажыраганда кайра касал болуп келе бересиз да. Мына врачтан сакайып чыгат дагы, кайра эле барып көрүнө беришет го. Өмүр бою больницага барып жатып алгандар бар да. Дагы ошондой болуп каласыз дейм да. Эгерде акыл эсти башкарып, оору каяктан келет, эмне себептен келет, көпчүлүгүн айтам да, больницадан сакайып чыгат, санаториялардан барып сакаят, ким сакайса да келет дагы, жашоосун өзгөртпөйт адамчы. Жашоосун өзгөрүш керек эле. Өзүнө өзү суроо бергенде эле мээ айтат да, сен мындай нерсени жедиң, мындай кыймылсыздыкта болдуң, анан ушундай оорулар келип чыкты. Ошонун өзүнөн эле биз жашообузду өзгөртүшүбүз керек эле. Өзү бардыгыбыз билебиз да, кыймыл азайганда
оорунун келип чыгышын. Анан кыймыл аракетинде мен сиздерге эки түрүн айтып бердим. Бирөө адамга энергия берет, бирөө адам энергиясын алат. Биз энергияны алганын жасабашыбыз керек. Мына жаш улган сайын деле өзүн кыйнап эле саар менен туруп алып отжимаем жасап, мисалы үчүн ошо Сулайман тоого мен чыгып атамын. Ошол жерде спортсмен кичинекей балдар, тренерлер баш болуп ошол жерде чуркап жүрөт. А жаш балдар эмнеге чыгат? Денеге күчтүү болуш үчүн мен денемди кыйнасам күчтүү болом деп чыгат да. Анан толук аялдар чуркап чыгып атат, алар арыктайм деп чыгып атат да. Бул өтө жаман нерсе да. Саар менен дене нагрузканы дейт саат 10-дан 12-ге чейин, кеч 5-тен 7-ге чейин гана көтөрө алат дейт да. Ошол мезгилде биз ошол мезгилде арыктоо менен бирге кайра биз жүрөккө залакасын тийгизип коебуз да. Ошон үчүн адам сөзсүз түрдө инструкторго барыш керек дагы кандай мамиле кылыш. Ошо Кытайдын искусствосунда кайсы мезгилде денеге нагрузка бериш керек, кайсы мезгилде нагрузка бербейт, ошолордон бери үйрөтөт да. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Мына боюнча омуртка тутумдары боюнча сурайын дегенмин да. Анага өзү гана түшүнүктүү. Омурт суроосу толук болбой калды. Омуртка аркылуучу мен Агай, ошо мен агай сизге чоң рахмат айтабыз. Биринчиден бир боштуктар мына Сулайман тоого чыгып адамдарды жакшы эмелерге алып атасыз. Омуртка тутумдары менен оорулардын байланышы жөнүндө адамдарга кеңири түшүнүк берип койсоңуз. азыр ушундай да, омуртка сөзсүз түрдө айтылыш керек да. Азыркы ооруга деле байланыш. Мен сиздерге азыр эле айттым. 3-көкүрө омуртка кысылса өпкөгө берет, анан өпкөнүн иштөөсү начарлап кетет да. Анан азыр тоого чыккандын бир жакшы жерин айтып берейинби? Тоого чыкканда омурткада иштейт. Анан кийин эң биринчи адамда энергия, биз азыр 3-көкүрө омуртка кысылган өпкөгө берет деп атпайбызбы? Энергия эң көп меридиандар омурткадан, анан тамандан кысылат. Таманды мындай караңыз, мындай эле жөнөкөй түз жерде баскандар ушундай эле болот да. Ал эми подъемго чыкканда мындай согончо көтөрүлөт. Таманга массаж болот. Анан кырда кетип атканда, ишенбесеңиз тоого чыгып көрүңүз, тоого чыгып капталдап басып жерге түшкөнүңүздө таманыңыз ушунчалык күйүп пишат да. Таманды кечкурун иштен келгенде дейт да, ысык сууга салгыла. Иштен ушунчалык чарчап, алсырап келген адамдар ысык сууга салат. Эмне себептен? Денени эс алыш үчүн да. Биз ошол тамандан, омурткадан меридиандар кысылып кала турган болсо, биз эч качан ооруну калыбына келтире албайбыз. Биринчи очередте биз жанагы көнүгүүлөрдөн мурун омуртка менен таманды жакшы карашыбыз керек. Жакшы, кийинки суроо Элнур айым сизге болсун. Мына ушул элдин маалыматтуулугун өстүрүп келесиздер да, ушул оорунун алдын алууда. Бүгүнкү күндө ушул айылдык ден соолук комитеттери кандай иш алып барып атат? Алар кадимкидей ишке кайтты? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Ооба, ошол оорулардын алдын алуу боюнча биздин айылдык ден соолук комитеттериндеги бул айылдарда жүргүзгөн иштери көп, чоң салым кошот биздин ошол жалпы жумушубузга. Айылдык ден соолук комитеттер азыр толук ишке кайта элек. Себеби дегенде бул дагы деле биз айтып атабыз, изоляция болушубуз керек, дистанциялык аралыкты сакташыбыз керек, адам көп чогулган жерге барбашыбыз керек деген маалыматты биз азыр элдин арасында бул айылдык ден соолук комитеттердин жумушу ушул онлайн кетип атат. Бул WhatsApp аркылуу маалыматтар группаларга жиберилүү менен жана онлайн семинарлар аркылуу Zoom, Telegram, Jitsi Meet ушундай программалар аркылуу. Бирок тилекке каршы бул онлайн жумуштар бир аз жөнөкөй жумуштарга караганда мындай эффективдүүлүгү, жыйынтыгы азыраак да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Элнура Маматова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын дарыгери жана ошондой эле Нурасан Бакиров, Тайжусуан чебери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Анан эл кызматында болуңуздар, ден соолугуңуздарды сактаңыздар демекчимин. Ийгиликтер болсун. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.